шаары бюджети ошо менен кармалып турат. Өзгөн шаары билеген базарчылар болгонун сатып сөзсөздөр 1,5 миллион акча төлөйт. 1,5 миллион сом бир жылда. Анан кийин суунун тарифин айтып атасың, мына. Могу 50 сом. Siz айтып аткан 1 куб суу 1 тоннада болот бизде. Могу ошол бутылкадан 2000 бутылка, ушул 2000 бутылканын акчасын берсең 50 сом болот. Ошо түшкөн акча силердин тиги шаардык суу түтүктөрүнө камсыздалган мекеме үчүн. 2000 бутылканы мэрия коёт депутаттар менен. Ошондон 50 сомдон төлөп коет. Ну эми 20 сом болгондо ошондо 50 сом, 20 сом анда мындан да көп болот коебуз. Ошону мындай стерин салган ошол мындай. Ичкен сууга төлөгөш үчүн. Анан акча каяктан табыш керек? Мына муну городской кеңештердин чечиминен бекитилген коллегиальный орган. Ошон үчүн эми Өзгөн шаары деп ойлойм. Мына 54 миллионго жакын 26 жылы бюджет көбөйүп атат. Кайра ошону өзүнө бирок биз андан баштап керек. Өзүнүн шаардын инфраструктурасына каралган автовокзалдай болуш керек. Парктай болуш керек. Сода сатып турган атайын жер болуш керек. Анан эми жолдун боюнда толугу менен сода сатып кылып эле жаңы жол салганда көрүңүздөр канча кызыл линиядан чыккандар кирип атышат. Суунун жээгинде мыйзамсыз канча курулуштар болот. Мен силерге айтып коеюн эми. Бул дагы күчөйт. Мыйзам талап күчөйт. Мектептин территориясына чейин кирип алып көрсөтөр, сода сатып кылышат. Эми ал жерде 1-2 кишинин гана кызыкчы болот. Сода сатып кылганда ошол жерде мамлекетке олчойгон чоң салыкты төкпөйт. Ошол мыйзамсыз кирип алат. Мен силерге керек болсо пафа менен айтып берем. Чарылдап жердин баарына жар салып жүрүшөт, бирок кыйраттан салуу жок. Кыйраттан бир салуу жок. 3000-4000 окуганын окуучу жерде окуучулар батпайт. Ошонун тиги эйине кирип алып, ошол жерде мыйзамсыз менчик алып, ошо сода сатып болот. Андай мыйзамсыз жерлерди кайтаруу боюнча мына бизде торгондор боюнча ар бир тизмеси бар. Бул жумуш мындан да күчөтүлөт. Өзгөн шаарыбыз мына генпланга 13 миллион мамлекет республикадан акча бөлүндү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кандай шаар болуш керек? Көп кабаттуу үйлөр, заманбап стилде салынган. Сода сатып берген жанагындай стихийный, чаржайып, каалаган жерде болбош керек. Өзгөн шаары таза, канализациясы бар, туристтер келсе бир тамактанып турган жакшы жайы бар, парковкасы менен жанагындай мыйзамсыз парковка тургандан кийин элдин баарын кыйнай турган жер болуш керек. Бул боюнча да жакында биз чоң чечкиндүү кадамдар барабыз. Чар жайып, мыйзамсыз сода сатыктын баарын токтотобуз. Азыркы учурда биз чоң доллар менен иш алып барабыз. Чечимде убактысына керек, мэрибиз менен төрагалар, депутаттар жакшы билесиздер. Өзгөн шаарындагы элге ыңгайсыз жаратып аткан чоң бир объектилерди биз пландуу иштер чарба жүргүзөбүз. Жакында басына. Ошон үчүн кыла турган жумуштар көп. Ошонун баардыгын түшүнүү менен кабыл алыш керек. Ушул улаткан иш аракеттин баардыгы өзгөндүн өнүгүүсүнө, жакшы шаар болушуна сабын кошолуу деген аракетте болот. Бирөөнүн кызыкчылыгы жок бул жерде. 2 кишинин кызыкчылыгы, 3 кишинин кызыкчылыгы жок. Бир топтун кызыкчылыгы жок. Келечекте Өзгөн шаары административный, маданий өнүккөн шаарлардын катарына киришет. Мына ошого акырындап баратабыз. Буюрса, Өзгөн шаарында ушундай жакшы көрүп, чын жүрөктөн кызмат кылгандан кийин муниципалдык кызматкерлер, мэр, депутаттар, райондук деңгээлдеги жетекчилер аракет кылса, кыска мөөнөттө Өзгөн шаарынын эң алдыңкы шаарлардын катарына кошобуз. Ага биздин көзүбүз да жетет, элчибиз да жетет. Эгерде бул шаардын сунушуна болсо, биз аларды кабыл алып, ошону эске алганга даярбыз. Негизинен мен ушул сөзүм бүттү. Көңүл бурмаңыздарга рахмат. Регламентте чыкпайлабы. Мен азыр иште өзүм жолугуп сиз угам. Рахмат Каныбек Сагынбекович, Нурлан Картанбаев, урматтуу шаар тургундары,